Сиз Ноокаттын кайсы жеринен болосуз? Мен Исанов айлыкмын. Исанов айлык. 15 жыл мурда Ноокат кандай эле, азыр кандай? Кандай? Мындай акыркы 15 жылда эмне өзгөрдү Конечно, Ноокатта? эми азыр өзүңүздөр билип атасыздар, баарыңыздар акыркы 4-5 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол эле кече жол министрлиги менен бир мыйзамды кабыл алдык. Ошол мыйзамдын эмесинде карасаңыздар, биздин ички жолдор асфальтталып атат. Эти Көкбөлгө чейин 45 километрдин жолу бар асфальттап. Андан сырткары Ош Разахов жолу бүттү. Көрүп атасыздар. Андан сырткары быйылкы жылкыга ошол Ноокат районунун шаарынын ортосунда пробка маселеси бар. Ошол жерде надземной жөөтмөк быйылкы жылга кирип атат буюрса. Эми айтай турган нерсе, Ноокаттан аябай чыган жигиттер чыккан убагында эл өкүлү болуп турган. Бирок ошол кишилер убагында бир түшүндө туруп эле бир чалып Ноокат өнүктүрсө болот эле деген сөз да. Көпчүлүк Ноокаттар ушинтет экен. Анан эми сиздер келдиңиздер, буюрса сиздерден дагы бир чоң салым болот деген бир чоң ишеничтебиз. Кудай буюрса биз эми алдыдагы сиз айтып аткан адамдар боюнча биз жаман пикир айта албайбыз. Ооба. Эми ал кишилер дагы өзүнүн дараметине жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша иш алып барышкан. Аны мындай жокко чыгарыш мүмкүн эмес. Ал эми алар маалында азыр көрүп атпайсызбы, бүгүнкү конституция боюнча президент аныктайт ички сырткы саясат. Мурун сиз айтып аткан кишилер боюнча аларда депутаттар чечип жүргөн, бирок бюджетибиз тартыш болгон. Бюджетте жок болсо чыкпайт эми, ал жака тарта албайсың, туурабы? Ошондой маселе бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттин программасы бар өзүнчө, бирок ага карабастан биз элдин өкүлү болуп шайланып келгенине байланыштуу биз депутаттын негизинен 3 милдети бар. Биринчиси мыйзам чыгаруучу, экинчisi ушул мыйзамды көзөмөлдөөчү, үчүнчүсү ушул эл өкүлчүлүк. Элдин мүдөөсүн биз ушул райондон шайланып келгенден кийин ушул 4-округда каалайсыңбы, каалабайсыңбы ошол жерде кичинекей маселе болобу, чоң маселе болобу биз көтөрүүгө милдеттүүбүз. Аны кээ бир айтып атпайбы, райондон чыкпайт депчи. Бирок биз ошол округга байланып калганбыз бүгүнкү күндө. Анын айылында арык болобу, канализациясы болобу, больницасы болобу, Ноокат ошол 4-округдун маселесин биз көтөрөбүз. Милдеттүүбүз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун анда. Акыл, рахмат сага да.